Кыргызстан, Казакстан жана Россиянын ортосунда жеке маалыматтарды алмашуу чөйрөсүндөгү административдик маселелер боюнча өз ара укуктук жардам жөнүндөгү макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга кол койду. Макулдашууга 2020-жылдын декабрь айында кол коюлган. Ал эми ратификация жөнүндөгү мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан үстүбүздөгү жылдын май айында кабыл алынган. Быйыл жолгорууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев транспорт жана коммуникациялар министрлигине 84 даана жаңы техникаларды тапшыруу аземинде билдирди. Анын айтымында жол тармагын өнүктүрүү, материалдык техникалык базасын жаңылоого бюджеттен тийиштүү каражат бөлүндү. Быйыл республика боюнча 855 чакырым жолду куруу жана оңдоо пландаштырылган. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандын жол тармагына 669 даана техника сатып алынган. Анын алгачкы 84-ü алып келинген. Чүйдүн Шопоков шаарында мунай базасындагы өрттөн жабыркаган 4 кишинин биринин абалы өтө оор деп мүнөздөлүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен кабарлады. Жабыркаган 4 кишинин экөө Бишкектеги тез жардам ооруканасына санавиация менен жеткирилген. Бирөөнүн абалын дарыгерлер өтө оор деп мүнөздөп жатышат. Анын денесинин 95% күйгөн, жалпы реанимацияда жатат. Экинчисиники канааттандырарлык, аныкы денесинен 15% күйүк алган. Дарылануусу уланууда. Дагы бир киши мээси чайкалып, сокулук ооруканасына түшкөн. Төртүнчүсү абалы канааттандырарлык болгондуктан үйүнө амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Шопоков шаарында темир жол бекетине жакын жайгашкан мунай базасындагы өрт 20-июнда түштөн кийин тутанган. Милиция кырсыктын себебин иликтеп баштады. Тогуз Тoro районуна 3-даражадагы өзгөчө кырдаал режиме киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Маалыматка ылайык, Нарын дарыясында суунун көлөмү көтөрүлүп, Тогуз Toro районуна караштуу Абьез тилкесин суу жеп, ынтымак конушунда жайгашкан 200 кожолукка жана 16 гектар айдоо жерине аэропорттун учуу конуу тилкесин суу жеп кетүү коркунучу пайда болгон. Учурда жеринде Нарын дарыясынын белгиленген тилкесинде суунун нугун буруу иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана жарандык коргонуу кызматынан тиешелүү оор техникалар тартылып, алар күйүүчү май менен камсыздалды. Ушул жылдын 26-июнунан 1-июлуна чейин мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байге утубал кызыктыруучу лотереясынын 1-турун өткөрөт. Мекемеден билдиришкендей, 1-этаптын байге фондунда 1183 баалуу байге бар. 26-июндан 30-июнга чейин салык кызматынын Facebook баракчасында жана YouTube каналында түз эфирде 1170 байге ойнотулат. Күн сайын 234 адам баалуу байгенин ээси болушат. Негизги иш-чара 1-июлда Ала Тоо аянтында болуп, анда 10 электромобиль жана чет өлкөгө 3 жолдомо ойнотулат. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры 96-сезонун расмий жапты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, бул күнү театр сүйүүчүлөрүнө Жалил Садыковдун Төргө спектакли тартууланды. Театрдын директору Асылбек Өзбеков театр күзүндө кайрадан көрөрмандар менен жолугарын билдирип, чыгармачыл жамаат көзгө чейин жаңы спектакльдерди жаратуунун үстүндө иштерин кошумчалады.